70 жаштагылар арыктоочу марафонго катышса болобу? Жаш улгайды деген сөз мүмкүнчүлүгү чектелди дегенди билдирбейт. Ошондуктан эгерде ашыкча салмак маселеси болсо, сөзсүз түрдө арыктоо курсуна катышса болот жана мында ага эч кандай деле кыйынчылык жаралбайт. Анткени бизде диета деген дагы түшүнүк жок. Анан дагы сиздерге бир фактын айтып өтөйүн. Японияда ушул пенсия жашына келгенден кийин эркек аял баары эле кесиптерин өзгөртүшөт экен жана башка иштеринен алектенип башташат. Бизде деле бул нерсе жөрөлгөгө айланышын каалайт элем. Ар бир адам ошол картайган учурду жашоосунун эң бир жагымдуу учуру катары элестетишет. Анткени жаштыктан эле ошол убакка даярданып жүрүшөт. Андыктан эми ошол куракка келгенде баары бүттү, башка нерсеге даярданыш керек дегендей сезимде эмес, жаңы бир өзгөрүүлөргө даярданып, жакшы нерселерди күтүп жашай бериш керек. Ушул орунда марафон деген сөзгө дагы комментарий бергим келип турат. Марафон сөзү бул өзү жарыш, чуркоонун жарышы. Ал эми анын арыктоого натыйжасы бар. Чындыгында мен муну түшүнбөйм. Билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми биздин арыктоо курсубуз болсо 2 жылдан бери уланып келе жатат, дагы деле. Анан мурунку айдын маалыматтары кийинки айдын маалыматтарына окшобойт. Улам кийинки айдын маалыматтары жакшыраак болот. Андыктан катышсаңыздар болот. Буюрса катышкандардын ар биринде жакшы өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө көп болот.